Кечээ кечинде Пригожиндин козголоңчулары Москвага жетип калганы тууралуу желдей тараган маалымат окуяга болгон кызыгууну туу чокусуна чыгарды. Так ошол учурда Пригожин Лукашенконун ортомчулугу менен куралдуу жүрүшүн токтотуп, артка кайтканын ырастап, эмоциялардын чыңалышына отко суу сепкендей жалп өчүрдү. Азыркы учурга эмнелер белгилүү. Бул алдын ала макулдашылган договорняк аталган шоу болду бу. Орус армиясы менен жеке армиянын кармашында ким утушка жетти? Лукашенконун ортомчулугу менен түзүлгөн Путин менен Пригожиндин элдешүү шарттары аткарылабы? Путиндин козголоңчуларды чыккынчы деп атаганы, аларга катуу чара көрүүгө буйрук бердим деген сөздөрү унутулдубу? Путин Пригожиндин шарттарын аткарып Шойгуну кызматтан алабы? Бул окуянын Орусиянын өзү үчүн Украинадагы согушка таасири, кесепеттери кандай болмокчу? Ушуларды азыр талдап беребиз. Биз менен кала бериңиз. Силер менен мен Чоробек Саданбек. Окуяга али чекит коюла электей. Орусияда түрмөдө отургандар менен тыгыз иштешип жүргөн Гулагу.нет каналы вагнерчилерге жана алардын туугандарына карата оперативдик иштер жүргүзүлүп, Украинадагы согушка катышып, мунапыс алгандардын жеке иштери колониялардан алынып жатканын жазып чыкты. Жалпысынан мындай мунапыс алгандардын саны 5000ден ашат. Алардын мунапысын жокко чыгаруу абдан оңой болот. Анткени Путин кол койгон жарлыктардын түп нускасы ачык жарыяланган эмес. Мындай документтер чын эле барбы, али белгисиз. Пригожинди колдоп чыккан вагнерчилер фронттогу салымы үчүн куугунтукка алынбай турганын Путиндин пресс катчысы Песков элдешүүнүн шарттарынын бири катары белгилеген. Ал эми козголоңго катышпаган вагнерчилер коргоо министрлиги менен келишим түзүшөт. Пригожинди козголоңго жеткизген шарттардын бири так ушул келишим. 2 апта мурда Путин жеке армиялар коргоо министрлиги менен 1-июлга чейин келишим түзүп, жалпы башкаруу министрликке өтүшү керектигин аныктаган жарлык чыгарган. Муну Шойгунун аппараттык жеңиши деп айтсак болот. Пригожин мындай келишим түзүүдөн караманча баш тарткан. Себеби мындан улам Пригожин өзүнүн жеке аскер компаниясынан кол жууп калмак. Козголоң Пригожиндин жеке армиясын, ал аркылуу тапкан кирешесин, коомдогу ордун, калыптана баштаган саясий салмагын сактап калууга болгон акыркы айласы болушу мүмкүн. Ал тобокелге башын сайган соң бираталуу Шойгуну дагы ээрден шыбырып түшүүнү көздөдү. Ал муну куралдуу жүрүштүн максаты катары ачык айтып чыкты. Бирок элдешүү шарттарында Сергей Шойгуну кызматтан кетирүү каралган эмес. Ага карабастан вагнерчилердин Украинадагы Донбасстан чыгып, Орусиянын чегине каршылык көрбөй бастырып кириши, ал 2 саатта Ростов-на-Дону шаарындагы түштүк аскери округунун штабындагы каршылыгы жок басып алышы, вагнерчилердин бир нече тик учакты жана бир учакты атып түшүргөнү, алардын экипажы 13, айрым булактарда 15 кишинин өлүмү үчүн ким жооп бере турганы азырынча ачык суроо. Бул жерде козголоң алдын ала уюштурулган шоу. Анын максаты Владимир Путинди Украинадагы согуштагы жеңили жоопкерчилигинен куткарып, жоопкерчиликти армияга оодаруу аракети деген версиянын дагы негизи болушу мүмкүн экенин айтпай кое албайбыз. Эгер козголоңдун купуя версиясы чын болсо, анда Пригожин ага жетиштүү негиз түзүп берди. Эмки кадам Путинде болмокчу. Путиндин жүрүм-турумун изилдеп, анын 20 жылдан ашык иш алып баруу ыкмаларын түшүнүп калгандар, Путин Шойгуну кызматтан алыш үчүн мындай татаал тобокелдүү, өзүнүн аброюна шек келтире турган кадамдарга барбайт болчу. Кааласа Шойгуну мындай эле алмаштырмак дешет. Пригожин кече дүйнөдөгү 2-чи армия деп эсептелип келген Орус армиясы чынында Украинадагы 2-чи армия экендигин какшыкка. Көрсө, Орус армиясы Орусиядагы 2-чи армия турбайбы деген сөз илештирди. Кечээки куралдуу жүрүш Орус армиясынын жеке Путиндин аброюна чоңдоо кетиргени айдан ачык. Путин аброюн кайра көтөрүү үчүн кандайдыр бир кадамдарга барбай кое албайт. Өз оозу менен чыккынчылар катуу чара көрүлөт деген козголоңчулар менен бир нече сааттан кийин элдешүүгө барып, ачылган кылмыш иштерин билмексенге салганы. Путиндин сөзү канчалык салмактуу? Путинге ишенсе болобу?
же ал дагы айта берет, айтканынан кайта берет дегендердин бириби деген сөз артынан ээрчий баштады. Бул окуядан федералдык коопсуздук кызматы утту деген пикирлер бар. Бирок мындай козголоң даярдалып жатканын билип туруп, Путинди өз учурунда эскертип, козголоңдун алдын ала албаган кызматты утушка жетти деп айтса болобу? Балким, армияга каршы репрессия жүргүзүү үчүн мүмкүнчүлүк алгандыр. Ошол эле кезде козголоң даярдалып жатканын АКШнын чалгын кызматы 3-күнү эле билип, эртеси Конгресстин айрым мүчөлөрүн кабардар кылышканын америкалык медиалар жазып чыгышты. Согушту изилдөө институту алдын ала даярдык болбогондо Вагнерчилер мындай ылдамдык менен Москваны көздөй жүрө албайт болчу деген тыянакка келген. Эмне үчүн ФСБ даярдалып жаткан козголоңду билбей калды деген суроо дагы азырынча жоопсуз. Вагнердин мындан аркы тагдыры кандай болот? Элдештүү шарттарына ылайык Пригожиндин өзүнө ачылган кылмыш иштери жабылат, Вагнерчилердин айрымдары коргоо министрлигине өтөт. Козголоңго катышты дегендерине мунапыс бериле турганын, ал кандай ишке ашып жатканын сөзүбүздүн башында айттык. Вагнерчилер менен орус армиясынын өз ара кагылышууларын, бири-бирине болгон мамилелерин эске алганда, алар биригип бир армия катары согуш жүргүзө алабы деген дагы суроо туулбай койбойт. Ошону менен жыйынтыктап айтсак, Вагнердин козголоңунан ким утканы азырынча белгисиз. Бирок Путиндин орус армиясынын, орус чалгын кызматынын репутациясына чоң доо кеткени айдан ачык. Путиндин бийлиги сыртынан көрүнгөндөй бекем эмес экени байкалып калды. Силер менен Чорубек Саадамбек болду. Эсен туруңуздар, тынччылык болсун.